Саламатсыздарбы, урматтуу биздин катталуучулар, суроо жооп рубрикасын улантуудабыз. Бул сапар өзүңүздөр көргөндөй эле биз Карагач мебелдик салонунда тартып атабыз. Жаңы сезон деп коелук, кеттик анда. Достор, барган сайын биз суроолор чынында эле аябай көп. Мен көбүңүздөргө жетишпей баратам, бирок бара биз муну ыкчамдаштырып дагы башка түрүндө да чыгаралы деген ойлорубуз бар. Бирок буюрса аны келечекте дагы жаңылаштырып, сурооңордун баарыңарга жооп бергенге аракет кылып, жөн эле жооп бербестен дагы сабаттуу жооп бергенге да аракет кылып турабыз, достор. Азырынча болсо биздин эски форматта эле. Анда кеттик. Анда биринчи сурообуз. Илим байке, салам алейкум. Сизди көптөн бери угам. Дээринде бар, дээринде жок деген сөз бар го бизде. Дээринде болсо ал көп ийгиликтерге жетишет. Дээринде жок болсо кандай жардам берсең да андан жыйынтык чыкпайт. Аны эч өзгөртө албайсың. Атам ушинтип көп айтат. Бирок мен тарбия менен адамды оңдосо же бузса болот деп ойлойм. Жош болсо тыңдыкты, коркок болсо эр жүрөктүктү, тайманбастыкты үйрөтсө болот. Ал адамдын өзүнөн көз каранды. Сиздин оюңузду уксак болобу дейт. Бул эмне үчүн бул маселени чыгарып аткан себебим, мен дагы баягы көп ар кайсы нерсени социалдык тармактарга чыгарганда же башка бир чогуу бир иш чараларда, бир жалпы адамдар болгондо, тойдо, жакшылыкта, жамандыкта отуруп калганда ар кайсы адамдарды сүйлөшүп калабыз да. Ар кайсы адамдарды сүйлөшүп калабыз. Тигил же бул адам жөнүндө айтып, баягы бир жакшы нерсе кылса, эми мунун тиги ата бабасы дагы кыйын кишилер болчу, атасы да кыйын киши болчу, мунун чынында эле дээринде бар бала, бул бала ошо төрөлгөндө эле ушундай болчу деп айтып калгандарын угуп калам көп. Анан баягы эгерде менин ишимде бир ийгиликтер жаралып, бир жакшы нерселер айтылып калса, ошондо дагы баягы эме айтып калышат да, бул болсо тиги атаңдын, чоң атаңдын каны ошондон бери келатат, бул геналарың, ошо сенден чыккан турбайбы, сенден ачылган турбайбы деген сыяктуу болуп калат. Мындайды баарыңыздар эле жолуктурсаңыздар керек, достор. Көбү айтышат да, көбү айтышат. Ал тургай, мисалы, эгерде бир белгилүү адамдын баласы баягы элдин түшүнүгү боюнча жакшы чыкпай калса, элдин түшүнүгү боюнча дагы бир айтып кетейин, жакшы чыкпай калса, анда эл болсо капкарачы, атасы кыйын киши эле, ушу баласында болбой калганын деп, анан кээ бирөө дагы айтып калат, таланттуулардын балдарында жана табият эс алат депчи, природа отдыхает на детях талантливых людей деп коет го, ошону айтып калышат. Эми бул ошол дээринде бар, дээринде жок деген эле ошол сөз. Мен эмне үчүн чыгарып аткан себебим дагы ушу көптөгөн ушундай ой пикирлер, ушундай сөздөрдөн болгондон. Анан, достор, мен мындай деп айтып кетейин дедим эле да. Балким чынында эле бир кайсы бир генетикалардан бир адамдын өзгөчөлүктөрү келеттир, чынында эле. Себеп дегенде адам баласы баягы ата энесине окшош, ошеке, түс белдеш болуп кетип атпайбы? Ошол сыяктуу эле ички бир кандайдыр бир руханий жагынан, ички байлык жагынан дагы бир окшоштуктар келеттир. Бир кайсы бир жөндөмдүн дагы бир ошого окшоштуктары дагы келеттир. Бирок мен айтат элем, муну мен окуган китептер дагы тастыктап келет. Мен уккан адамдардан дагы, анан башка кишилерден да көрүп жашоом да тастыктап келет. Туугандар, балким ошол талант, дээр канында бар, ата бабалары укмуш болчу. Анан бизде болсо жанагы биздин ата бабаларыбыз кыргыздыкы баары эле ак сөөк, баары эле көк сөөк болгон да, жөн кыргыз жок. Жөн кыргыз жок да. Балким ошонун баары бар. Бирок жанагы китептерде, акылдуу китептерде айтып коет го, 2% талант, калганын баары өзүңдүн аракетиң депчи. 98% бул өзүңдүн аракетиң деп. Ошондуктан мен айтат элем, дээринде бар да деп койгону, бул кайсы бир деңгээлде адамдын шылтоосу болсо керек. Ар бирибиз бирдекени кыла албай жатсак, бирдекеге ишибиз болбой жатса, эми жөндөмүң жок да, дээриңде жок да деп коет окшойбуз да. Бул шылтоо деп эле эсептейм. Dream Journey компаниясы жана мен сиздерге Карагач
каражыгач эмерек салонун сунуштайбыз. Бул жергиликтүү өндүрүш Бишкектин жанында чыгат. Бул демек эң арзан баалар. Бизде болгон материалдын баары бизден чыгат. Бир гана нерсе, бул боектордун баары Италиядан келет. Ал эми кездемелери эмеректин сыртында кездемелердин баардыгы булар Түркиядан келет. Калган баары Кыргызстандан чыгат. Демек мунун баасы дагы жакшы, ылайыктуу. Ошол эле учурда Карагач эмерек салонунда силерге ылайыктуу, индивидуалдуу, жеке адамдын көз карашына ылайыктуу же болбосо дизайнерлерди алып келип, кандай эмеректи чийип бер десеңиздер, булар чийип беришет. Андан тышкары Карагач эмерек салонунда туугандар 3 жылдык кепилдик бар. 3 жылдын ичинде эгерде эмерегиңиздер кичине бушап калса, же бир жери сынып кетсе, же дагы бирдеке болуп болсо, жасап беришет же толугу менен алмаштырып беришет. Андан тышкары өмүр бою ушул эмерек салону, Карагач салону, эгер ушул жерден алсаңыздар, бүт баарын техникалык кароодон өтүп турасыңар. Жасап берет, оңдоп берет, боеп беришет. Биздин өндүрүш булардын көп жылдык тарыхы бар. 12 жылдан ашык кыргыз балдары, кыргыз жигиттери ушул эмерек салонун кылып келе жатышат. Өзүбүздүн өндүрүшүнү колдойлук, ишенсеңиздер болот. Сапаты эң жогорку деңгээлде, ал эми дизайндары, материалдары бул заманбап эл аралык деңгээлде деп айта алабыз. Шилтемелер аркылуу келип караңыздар, же болбосо салондогу дүкөндөргө кириңиздер. Эми кыргыздын дээринде качан эле альпинизм бар эле. Кыргыздын дээринде. Биз ар бир кыргыз туруп айта беребиз, ой биз тоодо жашаганбыз, тоолукпуз деп, бирок альпинизм таптакыр башка да. Жанагы 2-3 миңдик бийиктикте мал багып жүрүп, анан бирок тиги 5, 6, 7, 8, 8 миңдик бийиктикке чыккан, бул таптакыр башка нерсе. Таптакыр башка нерсе. Бул окшобогон нерсе. Кыргызда альпинизм деген таптакыр жок болчу, бирок бизде альпинизмден укмуш адамдар чыгып атпайбы? Эмне тиги Эдуард Жумакадашевдин тиги атасы альпинизм менен алектенип, анан ошол жагында шык болуп, анын чоң атасы альпинизмде көп нерселерди жаратып, анын чоң аталары ошоки альпинизмдин атасы болгон деп ойлойсуңарбы? Альпинизм ЖТда жок болчу да, бирок Эдуард Кубатов ошондой бир чоң эбегейсиз ийгиликтерди жаратып атат. Кадыр Сайдылкан деген кыргыздын азаматы укмуштай бир эбегейсиз ийгиликтерди жаратып атат. Алардын дээринде эмне, тоого чыккан дээринде бар беле мисалы. Дээринде деген жок болчу да, алардын аракети, алардын мээнети ошондон болуп атат да. Азыр жаңы багытта мисалы бизде укмуш айтишниктер бар да. Алардын дээринде эмне, ошо IT дээринде бар беле. IT деген түшүнүк жок болчу да. Маалыматтык технологиялар деген түшүнүк жок болчу да. Бирок биздин балдар ошол багытта канча ийгиликтерди жаратып жатат. Керек болсо электрондук технологиялар паркын түзүп атышпайбы бизде? Аларга эмне деп айтасыздар? Ошондой эле, ошондуктан мен ойлойм, бул кайрылган илиме айтып кетем, чынында эле дээринде бар да деп койгон, бул кайсы бир деңгээлде шылтоо, кайсы бир деңгээлде өзүн өзү актоо, бир нерсе кыла албай жатса мен ошолекини мен жөндөмүм жок деп. Мисалы өзүңүздөр деле сурап көргүлөчү, тиги музыкалык аспаптарда үйрөнүүнү эмне деп айтабыз? Эми мунун дээринде бар, эми ата бабаларым баары ошол комуз черчи деп айтып келебиз да. Антсе баарын эле комуз чертирип үйрөтүп атпайбы, үйрөнөм деген кишинин баарычы. Мен мисалы азыр эмнеге сен музыкалдык аспапта ойной албайсың десе, мага бир эле шылтоо, мен дээринде эч ким деле музыкалык аспапта ойногон эмес, мен черте албайм деп коюшу ыктымал да. Бирок ал жерге бир эле нерсе да, жалкоолук. Биздин ар бирибиздин жалкоолугубуз ошол эле негизги себеп. Эмне ийгиликсиз болуп атсак дагы, бул өзүбүздөр кыргыздар маселени, проблеманы бир кыла албай калган ийгиликсизибизди сөзсүз түрдө биз күнөөлүүнү издейбиз да. Күнөөлүүнү издеп баштайбыз. Өзүбүздөн күнөөнү таптакыр издебейт экенбиз да. Бир айрым гана адамдар ушу менден күнөө кетти деп эле издебесе, көпчүлүк өзгөчө кыргыздар биз издебейт экенбиз.
Биз сөзсүз түрдө башка бирөөдөн издейбиз. Эгерде бирөө сыйпалап таппай калсак, кимдир бирөөдөн таппай калсак, анда аяк төбү келип анан ошо манын дээринде бар да, менин дээримде жок да деп коет экенбиз да. Ошондуктан менин оюмду уккуңуздар келгендер, буга чейин ушул экени мага суроо берип келгендер, ушундай шылтоону айтып келгендер, мен айтат элем да, биз качанга чейин ушул эки шылтоону айтып келе берсек, биз ошончо бул жашоодо ийгиликсиз болуп келе беребиз. Ийгиликсиз болуп келе беребиз да. Мисалы, мына ушуну тартып аткан күнү, мурда күнү, буга чейинки күнү, түнү, өткөн түнү Бибол Бетербиевди утуп алды. Биринчи урушун баарыбыз көрдүк, дүйнө жүзү баары көрдү. Утулду. Эми биз баягы Бибол бизде төрөлүп чоңоюп өскөн, өзү дагы бул менин мекеним деп айтканына таянып алып, биз ызалыбызга таянып алып, жанагы эле Шүмшүкте тиги Рамзан Кадыров келип бирдеке кылып кетти деп биз шылтоо издеп баштадык да. Бирок Бибол мисалы мындай кылды да. Бибол шылтоону ошол судьяларга таштаган жок. Ошол судьялар туура эмес чечим кылып салды деп бир дагы жолу айткан жок. Кайра аны чакырыкка чакырып, чакыруу жасап, тынбастан кажыбас эмгек кылып машыгып атып утуп койду. Машыгып атып утуп койду. Же болбосо айтат эле да, бул деле шылтоо кылып коюп, эми ошентип койду, эми мен жеңдим деп. Болбой жок, бар деп келип утту го. Демек, көрсөтө алды го. Токмоктон жигит, токмоктон чыккан жигит, андан кийин жолу кандай болбосун, дүйнөнү багынтып турган жигит да азыр. Дүйнөнү багынтып турган жигит. Демек, ар бирибиздин колубуздан келет экен го. Демек, ар бирибиз аракет кылсак болот экен го. Эгерде Биболдон эмнебиз кем? Азыр бир эле нерсебиз кем болушу мүмкүн. Биз ар бирибиздин жалкоолук градусубуз эле ар кандай да. Мен ойлойм, адам баласынын жалкоолук градусу эле ар кандай. Бирөөнүкү жалкоолук градусу аз, Биболдуку акыркы могул Бетербиевден утулгандан бери ушул утканга чейин мен ойлойм 0-га барабар болду го дейм, жалкоолугу 0-гө. Калгандардыкы мынтип көбөйүп кете берет. Ошол жалкоолук градусу канчалык биздики бийиктеген сайын ийгилигибиз ошончо түшүп кете берет да, ийгилигибиз, жашоодогу ийгилигибиз. Анан эгерде 100% жалкоо болсоң, диванда жата берсең, социалдык тармакта отуруп, ар кимди сөгүп отура берсең, албетте ийгилигиң дагы 0-га барабар болот. Ребята, у меня на груди это пик Манасло. Это 8163 метра. Эта футболка была изготовлена для первой исторической экспедиции в Гималайи кыргызских альпинистов. Я имел честь быть в составе них. И те дни в 2022 году, они останутся в моей памяти на всю жизнь, как огромное, яркое и, безусловно, для меня великое событие, которым я очень дорожу. И когда я каждый раз вижу горы, или каждый раз одеваю эту футболку, или каждый раз при подобной ситуации, я вспоминаю с большим счастьем, воодушевлением, что в моей жизни было такое огромное событие, которое каждый раз меня подогревает и дает мне энергию. И я вам предлагаю ощутить то же самое, такие же ощущения получить. Друзья, компания Dream Journey и я, мы объявляем очередной тур, на этот раз в Гималайи, до базового лагеря Эвереста. 5400 метров в высоту. По дороге в Эверест мы будем ходить, это 13 дней приключения. Каждый день мы будем ходить по 5-6 часов. Мы посетим обязательно великий город Намче, это столица всех альпинистов мира. Мы обязательно пойдем до базового лагеря Эвереста, дотронемся до подножия горы Эвереста. Вы собственными глазами увидите самую высокую точку нашей планеты. Ребята, по дороге вы обязательно подниметесь на пик Калапатар.
Это более 5550 метров. Вы обязательно увидите контрастный и колоритный город Катманду. Погуляете в Катманду, и вы окунетесь вообще в другой, совершенно другой мир. Мир добрых людей, красочных людей. Вы увидите очень много разной культуры другой, совершенно другие традиции. Оставьте у себя такое яркое впечатление. И вы после Гималаев вы ощутите, что вы не зря это все прожили. 14 дней, 13-14 дней приключений. Это приключение начнется 10 мая по 23-24 мая. 13-14 дней. Это не такие большие деньги, но я вам гарантирую, ощущения останутся на всю жизнь. По ссылкам переходите, записывайтесь, пишите и регистрируйтесь. Регистрация уже началась. Естественно, места ограничены. Идемте, увидим самую высокую точку Земли собственными глазами и дотронемся до подножия. Эгерде жалкоолугуң түшүп келе берсе, ийгилигиң дагы ошого барабар болот деп айтып кетмекчимин. Эми муну билбейм, мен муну мындай да, мисалы көбүңүздөр айтышыңыздар мүмкүн да, эми муну эл билген нерсени эле эмне айтып атасың элим, былжырап эле ушунун баарын айта бересиңби депчи. Мен мындай деп айта берет элем да, достор, мен айтып атканым, мен түшүндүм да, түшүндүм. Бул какшап эле айта бериш керек экен. Кайталаса дагы айта бериш керек экен да. Себеп дегенде жаш муун өсө берет экен да. Анан биз болсо баягы өзүбүздүн көз карашыбыздан карай берет экенбиз да. Өзүбүз мисалы жөнөкөй бир нерсени шахмат ойногонду билсек, өзүбүз эмнегедир эми ушуну кантип ойногонду билбейт, элдин баары эле ойногонду билет деп ойлойт экенбиз да. Бирок шахматты ойной албаган адам толтура экен да. Кашык вилканы туура кармаганды эми мисалы төрөлгөнүңдөн билсең, сен ойлойт экенсиң да, кашык вилканы эми ошону кантип билбейсиң ушуну кармаганды, ушурекин да какшап айта бересиңби, илим депчи. А бирок ошо кашык вилканы кармаганды дагы, туура кармаганды дагы билбейт экен да. Бүгүн эле бир мындай болду да, мен аты жөнүн айтпайм, бир иним туруп машинеге отурду. Эми бүгүн мен адамдар менен жолуктум, алардын арасында турга барам дегендер дагы бар, мен менен кошо тоого чыгам дегендер да бар. Анан машинеси жок экен, мен бүгүн машина менен болуп калдым да. Анан жүрү иним, отур, мен сени таштап коеюн дедим. Анан баягы мен мындай кылам, машина айдап баратканда могу алдыңкы отургучума таштанды таштап кете берем да. Бир таштандыга барганда баягы кагаз бирдеке болгондо кофе ичип каласың, ошодеки кофенин тиги стаканын таштап коесуң. Анан таштанды ал жерде турат. Анан мен отуруп бул жанагы коопсуздук курун белдемчисин бекиткичекти ал жигит отуруп калды да. Жаш жигит, жапжаш жигит. 25 жаштын тегерегинде, 25ке чыккан жигит. Отуруп калды. Анан ал жерде ошо мен таштандым бар эле да. Анан таштанды мынтип кармады. Анан мен келип мага бер десем, жок байке, мен таштап коем деп эшикке таштап атат да. Элестеткиле. Мисалы бул мага мисалы мындай мага жапайы көрүнүш болгону менен мен ошондо түшүндүм да. Кайталап эле какшап айта бериш керек экен да. Себеп дегенде ал балага акыл эстүү эле бала, бирок ошодеки таштандыны алып мындай жерге таштап коюу, жерге эле ошол жерге таштап коюу. Бул мындай кадимки эле көрүнүш болду да. Бул дагы мага чоң бир сабак болду да. Бүгүн дагы ошол мага чоң сабак болду. Чоң сабак болду. Албетте сиз туура айтасыз. Дээринде бар деген бул жөн эле шылтоо, достор. Дээринде жок, дээринде бар деген шылтоо. Силер чыга албаган зоо жок. Ар бир адам аракет кылса Эверестке чыга алат. Ага менин көзүм жетти. Ар бир адам аракет кылса байып миллиардер болуп алат. Ар бир адам аракет кылса бул жашоодо бактылуу учурлары көбүрөөк кылганга жетише алат. Ар бир адам аракет кылса тигил же бул багытта кесипкөй профессионал боло алат экенине мен көзүм жетти. Бирок ушу сен көзүң жеткен нерсеге элдердин
көбүнүн көзү жетпейт экенине да көзүм жетти. Себеп жаш муун өсүп келе берет экен. Мисалы биз канча саясат деген жаман нерсе деп, мисалы бизди баягы мамлекеттик кызматка чакырса биз качып атпайбызбы? Ой койчу кокуй ал жак жаман нерсе депчи. Себептен эле биз баягы барып көрүп күйүп келген адамдарбыз да. Жаш балдар бара берет экен да баары бир. Жаш муун өсө берет экен. Жаш муун жанагынтип таштанды таштай берет экен. Аны албетте аны үйрөтүш керек экен, какшаш керек экен, айтыш керек экен. Ошондуктан мен бул дээринде бар жана дээринде жок боюнча дагы мен айтып атам. Туугандар, дээринде бар, дээринде жок деген жөн эле шылтоо, аракет менен гана бир агарып өгөрүп бир нерсеге жетүү мүмкүн. Сак саламатта болуңуздар.